Мен сезчүмүн, могу булуттардын арасында бир кандайдыр бир күч бар. Ошо мени тартчу да, ошол жака барам дечүмүн да. Бул дагы касиет дүйнөсү десе эле азыр кыргыздар көп кабылдабай атат окшойт. 18 жашымда Курмангазыбек ала качып кеткен. Кудайды издеш үчүн мен баптисттер деп коет го, ошолорго баргам. Бул кайып дүйнө бул аябай чоң энергия. Түпкү аталарыбызда карабашка алган киши бар экен да. Бир сезим эле манас току деген бир үн эметип атат. Касиет деген эмне десе, касыңды ий деген сөз экен да. Өзүңдөгү касты ийип, победи в себе врага. Акка моюн сун деген сөз. Бакты ийип, биз экөөбүз бир тууганбыз, жашыр мени деп жашырып, ушундай бир кереметтерди жасаган байбиче болгон экен. Сонун болуп турат. Бир кезден эле мен турган могу жерде жол болуп эле салынып эле ош жер бургунак эле баштады, үстүнө укмуш мусорлор чыкты. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы абдан кызыктуу мейман чакырдым. Зейнеп Кудайбергенова. Мурун сизди ырчы катары таанычыбыз эже. Ырларыңызды сүйүүчүбүз. Анан Курмангазы Азыкбаевдин аялы катары таанычыбыз. Азыр болсо, бүгүн болсо Зейнеп эжени психолог, цифролог, анан парапсихолог катарында таанып атканыбыз. Бул абдан бир эсе бизди таң калтырып, бир эсе мындай кызык туудуруп атат да. Эже эмнеге ал жолго түштү экен, эмнеге психология, цифрология дүйнөсүн изилдеп, парапсихология дүйнөсүнө кантип кирип кетти экен ырчылыктан деген алгач эле ошол суроо болуп атат да. Рахмат. Кутман күн. Абдан кубанычтамын. Таанышканыма дагы, чакырганыңа дагы, ошо башталган деле ошо тилек айтайын. Басып аткан басыл түз болсун. Кудай таалам колдоп коргоп жүрсүн. Абдан кызыктуу суроо. Адам бул жашоодо дайыма изденет да. Изденет. Менде да ошондой болгон. Азыр артты карап өзүмдүн жашоомду талдап көрсөм, менде дайыма изденүү болгон экен бала кезимден элечи. Анан кызыктуу бир окуя айтып берейин. Мен бала кезимде көзүмдү жаап алып, жана люктар бар го, ошондон өтчүмүн. Көзү көрбөгөн адамдар кантип жашайт бул жашоодо, ушуну келатканда астында болуп калса кантип аттап кетет, кантип сезет депчи. Нечен жолу тизелер канаган, нечен жолу сүзгөндөр болгон. Ошондо эле Кудай таалам бир нерсени бериптир да. Сиз сезимиңизди курчутуп аткан турбайсызбы? Ошентип анан мен көзүмө көрүнчү көрүнүп, анан кичинекей кезиңизден эле анан мындай корку сезим жок болчу да. Бул ким эмне депчи сүйлөшчүмүн кадимкидей. Анан айт болгондо подоконникке отуруп алып ай менен сүйлөшчүмүн, ушундай кызыктай бир нерселер болчу. Эмнелер көрүнчү эле же? Айда бир кемпир көрүнчү да. Айда бир кемпир көрүнчү, ошо менен сүйлөшчүмүн, эмнеге айтылат, кайра кемийт, кайда барат кемигенде деп ушундай да. Анан эмне үчүн ай мустак, күн ысык, ушундай. Анан жылдыздарда ким бар? Анан мен сезчүмүн, могу булуттардын арасында бир кандайдыр бир күч бар. Ошо мени тартчу да, ошол жака барам дечүмүн да. Анан көзүмдү жумганда бир чоң үңкүр көрүнчү, үңкүрдүн ичинде чоң көз көрүнчү да. Анан бул эмне көз болду экен деп. Азыр түшүнөм мен Кудайдын көзү бар экенин, Кудай көз салат экенин эми түшүнүп атам да. Анан ушундай бир кызыктай нерселер болчу. Анан мен өзүм 7 айлык болуп төрөлгөн экенмин. Аябай оорукчан болуп төрөлгөн экенмин. Анан ошо атам ушу бала болбой калат дегенден ушу мал союп айылдан, билесиң да айыл кандай дем күч берчү, анан айылдан суранан мал союп Кудайдан тиленген экен да. Анан ошондо эле бир кандайдыр бир себеби бар болсо керек, жөн эле келген эмес болушум керек бул жашоого, же болбосо ошол мезгилде чарчап калсам кандай болмок деген суроолор болот да. Анан ошентип отуруп жашоонун нугунда мен деле аял заты катары 18 жашымда Курмангазыбек ала качып кеткен. Анан менин өңүмө түшүмө кирбеген үй бүлөгө туш келген. Таптакыр биздин ой толгообуз, жашоого көз карашыбыз дагы таптакыр башкача үй бүлө болчу. Бирок ушундай жөнөкөй, ушундай мен жүрөгүмө отурган үй бүлө болгон да. Анан ошентип турмуш куруп калдык. Анан мен өзүм ырдаганды билгендиктен
Анан Курмангазы ушу бир ансамбль ачып, анан ошондо солистка болуп ырдап калгам. Бирок дайыма менин жан дүйнөмдө суроо бар болчу. Мен ырчымынбы деген. Анткени мен бала кезде мугалим болгум келчү. Ырчылык мен үчүн баягы мындай ырдаганды жактырчумун, бирок бул меники эмес экенин түшүнчүмүн да. Анан ошон үчүн дагы ошол дагы себеп болду болуш керек мен ырчылыкты аркалабаганым. Анан ырчылыктын түшү кандай экенин, жакшоосу кандай экенин ошонун баарын көргөндөн кийин кой дегем. Мен толтура кесипке ээ болдум да. Мен соода сатык жагында бүттүм, ашпозчулукка бүттүм. Ушундай майда чүйдөлөрдүн баарын тамакты жакшы жасайм, мага жагат. Музыканын тилинде импровизация кылганды жакшы көрөм. Ушундай мага жагат да, анан тамак жасаганда да жөн эле жазабайм, ойлонуп жасайм, дем берем, күч берем, ичип аткандарын элестетем, эмнени дагы сезип атышат, ошентип жасайм да, тамакты жөн эле жасабайм да. Анан Кудай ошондой бир ата тектен келаткан бир өнөрлөрдү адам өзү таанып баштаганда ачылып баштайт экен да. Ал нерсени билген эмесмин ал мезгилде. Анан жашообузда аябай көп бир кырдаалдар, келишпестиктер башталды. Дайыма суроо салчумун, эмнеге бул болуп атат деп, бирок жооп таба алчу эмесмин да. Көрсө Кудай айтат экен да, сабакты берем сан адамга, сабакты берем көп адамга. Бирок адам жашоосун талдабайт, сабакта эмне жатканын билбейт дейт. Адам билбейт сабактан эмне алып атканын дейт. Жан дүйнөсүнө ызгар алып келип ыйлатып турсаң да баары Кудайдан дейт. Көрсө ошонун баары сабак болгон экен да бизге. Өзүңдү ачыл, өзүңдү изден, өзүңдү тап деген мезгилдер экен да. Анан ошондо аябай чоң бир кырдаал болуп, ден соолуктан да аябай катуу ооруганда, анан 2 бутуман операция болуп, ошондо мен суроо бергем да. Мен түшүнгөм, Кудайды издеш үчүн мен баптисттер деп коет го, ошолорго баргам. Бирок аларды такыр түшүнбөй койгом. Христиандардыкын окуп көргөм, такыр меники эмес экенин билгем. Харе Кришна деп ырдашсам, эмнеге булар мынтип ырдайт, Кудай дебей башкача ырдайт деп аларга баргам. Анан ошо кийин намаз окудум. Ошондо мен түшүндүм, Кудайга жөн эле кайрылсак болот экен. Мындай эле монолог эмес эле отуруп алып, диалог кылсаң болот экен. Бирок сурооң так болуш керек экен. Анткени аалам тактыкты каалайт экен да. Анан мен суроо бергем, эмнеге ушул дайыма бутум ушундай бир жабыркайт. Эмне үчүн бутумдан мен басканым туура эмес болуп атат го. Эмнеге мен үй бүлөмдө ушундай болуп атат. Анткени ошол мезгилде Нурайым ажырашкан да. Анан бир нерсени ойлонуп көрсөм, дайыма бир нерсе кайталанып эле келатат да. Кайталанып эле келатат. Анан бул жөндөн эмес дедим. Бир сценарий кечке кайталанып атат. Бул жөн эмес деп. Менден эле эмес, менин бир туугандарымдын арасында да. Анан ошондо Кудайга таң атык жакта ыйлап сурадым да. Мен мынчалык чуңкурга түшпөшүм керек эле. Мынча түшкөндөн кийин, демек мунун чыгуунун да жолу бар. Мен бир нерсени таанып айтам же билбей айтам. Мен бар экениңе күмөнүм жок, бирок сделай чудо дедим да. Бир мындай жаңылануу болсунчу менде. Эгерде мен күйөөмдүн астында кетирген катачылыгым болсо, мен сенден кечирим сурайм дедим. Күйөөмдөн эмес, сенден кечирим сурайм. Балдарымдын астында туура эмес кылган болсо, мен кечирим сурайм сенден. Бир туугандын арасында алыш бериштен, жору жолдоштордун астында бир туура эмести кылган болсо, мен сенден кечирим сурайм дедим. Бирок мен өзүмдүн үйүмдө, өзүмдүн үй бүлөм менен, бир туугандарым менен ынтымакта жашагым келет. Мен ушуну гана каалайм дедим да. Ал мезгилде мен квартирада жашап жүргөм, экөөбүздүн ортобузда эме болуп, анан ишенесиңби 2 күндөн кийин жооп келди. Курмангазы келди. Биз туура эмес иш кылып атпырбыз. Болбойт бул. Анан мен ага жажырап айтып бердим, мен моундай түш көрдүм, момуттум деп. Анан эч нерсе болбогондой бири-бирибизге мындай талап койдук да. Сен момундай кыласың, өткөн кеткенди эстебейбиз. Момундай кыласың, мен момундай кылам. Ал айтты, сен момунтесиң, мен момундай кылайын. Ошентип жашоону башкача баштайлы. Деди. Демек, ал дагы ошол мезгилге даяр болгон. Ошентип анан колдошуп, андан бери мына 10 жылдан ашты. Кудайга шүгүр, аябай жакшы. Бири-бирибиздин жан дүйнөбүз. Мындай да, Курмангазы мындай да, күйөө деген бар, эркек деген бар. Анан жан дүйнөңдү түшүнгөн, духовный партнер деп коет го. Ошондой нерсе бар да. Күйөө дегенди түшүнсөк, баягы быт. Картошканы алып келип базардан үй бүлөнү багуу дегенчи. Анан эркек деген бар, бул сенин баягы төшөк кумары деп коечу. Катуу болсо дагы айтайын. Анан жан дүйнөңдү түшүнгөн духовный партнер деген бул сенин сезип турганыңды, ойлонуп турганыңды, бири-бирибиздин ой толгообуз окшош болгондо, бул таптакыр башка. Азыр экөөбүз ошондойбуз. Мен айта элек нерсени ал айтат, же ал айта элек нерсени мен айтам да, экөөбүз бир көз караштабыз да.
бул абдан жеңил экен. Ушинтип жашаш бири бириңди толуктоо экен да булчу. А Кудай үй бүлө кылып жөн эле кошпойт экен. Бул кызмат кадимкидей эле. Анан азыркы жашоодо могу 2004-жылдан бери негизи аалам уже өзгөрүп баштаган да. Өзгөрүп баштап, улам сабактарды бере берген, анан өзүңөр деле билесиңер, 12-жылы акыр заман болот деп элдин баары ширинкеге чейин сатып алып. Ал деген акыр заман жан дүйнөнүн акыр заманы болгон. Доордун бүтүп атканы болгон. Адамдын акыл менен билим алуу эмес, акыл билимин алуу эмес, жан дүйнө билимин алууга бизге кадам таштаттырып атканда, ошол мезгилде адамдарда төңкөрүш болуп аткан. Бирок адам түшүнгөн эмес, биз материалдык дүйнөдө жашап калганыбызга байланыштуу продукттун баары түгөнүп калат, кымбаттап калат дегенбиз да. Кудай болсо бизге маалымат жиберип аткан, жан дүйнөнү төңкөрүш кылгыла деп аткан мезгил болчу да. Ошол мезгилде адам өзгөрүп аткан да. Анан биз артка сереп салып көрсөк, ошол мезгилдер бизде болуптур да. Ошол мезгилде бизде кыйроолор болуп аткан ошол болгон экен да. Курмангазы экөөбүздүн жашообузда болуп аткан ошол мезгилдер экен да. Эсептеп көрсөкчү, кыйроо болуп атканы Кудай бизге сабак берип аткан экен да деп. Анан ушу аял эркекти деле жөн эле бириктирип экен. Экөө бири-биринин ортосунда кыла турган кызматы бар экен да. Анан мындай дагы нерсе бар да. Ошол жаңылануу, доор жаңыланып баштаганда, кабар боюнча айтканда, көп үй бүлөлөр бири-биринен ажырашышы ыктымал деген да. Анткени бири-биринен определенный бир кармический программаны аткарып бүткөнү деген да. Же болбосо тиги дүйнөдө бата берилбей калгандар, никеленбей калгандар ажырашышы ыктымал деген да. Ушундай болгон да. А никеси бүтүп кайыптан деп коет го, ошол никелер болгондо ошол адамдар бири-биринин жаманын жашырып, жакшысын чыгарып, бири-биринин ысык сууна күйүп калат деген. Ошол үй бүлө биз болдук да. Мен башыман өттү да булчу. Мен кийин талдадым да, аябай отуруп алып. Азыр деле талдайм. Анан менин оюмду башка эркек түшүнбөйт болчу. Курмангазынын оюн башка аял түшүнбөйт болчу, жан дүйнөсүн. Ошо Кудай Таала бизди бири-бирибизге никелеп койгон да. Бири-бириңердин толугуңарды ашырып, кемиңерди толтурасыңар деп койгон да. Ошол экен да. Бул кайып дүйнө, бул аябай чоң энергия. Бул абдан сыр, бул керемет, бул сөз менен айтып бүтө албайсың. Бул кайып дүйнөгө келген себебим меники дагы абдан мындай бир олуттуу иштерди жасап, бир кадамдарды таштагандан кийин анан адам даяр болгондо, адамдын жан дүйнөсү, аң сезими даяр болгондо гана берилет, ачылат. Анан жөн эле отура берсең келбейт. Буга даярдайт кадимкидей. Анан мен өзүм Санжыраны иликтеп көрдүм, өзүм ата тегимден. Санжыра дегенчи бул жөн эле сүрүштүрүү эмес, аты ким деген эмес. Санжыра деген бул аталарыңдын баскан изи. Кандай адам болгон, өсүүсү болгонбу, кемүүсү болгонбу, элге кызматы кандай болгон, үйдөгү мамилеси кандай болгон деген санжыра. Алардын жетишкендиги, кемтиги, балким сөзүнөн жаңылган, балким ишинен жаңылган, балким оюнан жаңылган деген сыяктуу ошолордун баарын сүрүштүргөндөн кийин түшүнөсүң, бул жерде момундай болгон турбайбы, тиги жерден тигиндей болгон турбайбы депчи. Себеби 80% биз ата тектин программасы менен жашайбыз. 80%. 20% биз өзүбүздүн программабыз менен жашайбыз да. 80% болгондо эми сиз төрөлүш үчүн канча деген ата тек төрөлүш керек болчу? Ошо 70 ата, 70 энең, 70 таятаң, 70 тайнең бер жагын айткандачы. Бир үй бүлөдө 5 бала болсочу, бир энеден, бир атадан төрөлүп атпайбы? Бирок 5 башка. Тияктардын энергиясы бар, ошолордун кыймыл аракети бар, эмоциясы бар, ой толгосу бар дегендей, ошол ар бирибизге заложено. 80% ошол. Анан ар бир 7 жыл адам жаңырган сайын ата текте бир туура эместик болсо, ар бир баладан 7 жыл сайын жаңырып турат. Мына инсульт, туруп туруп эле анан карасаң дагы бирөө инсульт болот деген сыяктуу да. Инфаркт ошондой эле. Анан онкология деген аябай азыркы замандын ооруларчы. Эмне үчүн медицина айыктыра албайт? Булар энергиянын оорусу, касиеттин оорусу. Ошол туура эместик болгондо Кудай ошол менен белги берип турат. Кудай айтат да, сабакты бергенде алыстан баштайм дейт. Анан жыйынтык чыгарбасаң жакындатам дейт да. Ошондой сыяктуу да. Анан мен түшүндүм. Мен айылга бардым. Айылга барып, менин атам менен энем өлгөнүнө көп жыл болду. Бир туугандардан уккан санжыра таптакыр башкача, баягы уккандарын айтат аларда. Анан менин атамдын карындашы бар, Кудайга шүгүр, Кудай ден соолук берсин.
ошо эжемкинен кетпей 3 күн түнөгөн. Алар деген илгеркилер сыргатып көнгөн да айтпайт. Болбой диктофонду включать этет. Мен үйлөмдө момундай кырдаалдар болуп атат. Бул жөн эмес. Сиздин үйлөөңүздө момундай болуп атпайбы? Менин бир туугандарымда момундай. Бул жөн эмес. Мен билем ушу тиякта бирдеме бар. Деп чукуп отуруп, буламдан ал жомок кылып ушундай сонун кылып айтып берип анан деп ток этер жерин айткандай. Кептин бар могу жерде турбайбы? Ооба, ошондой. Түпкү аталарыбызда каргышка калган киши бар экен да. Анан ал атайын каргышка калган эмес, бир жагдай болгон экен. Туура эмес жагдай болуп калган экен да, ачуу калтырган да. Ошондон адам кырсыктаган. Анан ошонун жүзгө жетпей, жүзгө жетсең, күзгө жетпей, күзгө жетсең 4төн ашпа деп койгон экен да. А бизде эркек балдар 4 эмес да. Бизде 4 эркек бал болчу, кичүү энем каза болуп калган 26 жашында. Анан эркек балдар 3төн, же 2ден, же 1ден да. Сөздүн күчүн көрдүңбү? Анан ошондон түшүнгөндөн кийин эмне кылам деп Кудайга суроо салдым да. Анда касиет дүйнөнү биле элек болчумун. Баягы аян деген жаңы келип баштаганда суроо сала бердим. Улам тигинден сурай бердим. Папам кандай иши болгон, энем кандай иши болгон деп эле сурай бердим. Сураштыра элечи, анан алар эмне болгон деп. Анан менин таятам филармонияда сүрөтүлүнүп турат, Тыныбек уулу Актан деген. Баягы филармонияга келип, мен таятам болот деп эле өтүп кетип калчумун да. Ал эмне киши болгон, эмнеге филармонияда илинип турат деген суроо соккут болгон эмес да. Эшикке чыксам килейген Тыныбектин эстелиги турат. Ага эмнеге Тыныбектин бияка эстелигин коюп койгон деген суроолор болгон эмес да. 38 жыл Бишкекте жашап, күндө жанынан өтүп ошону билген эмесмин да. Анан сураштырып отуруп анан бир күн анан бир сезим эле Манасты оку деген эле бир үн эметип атат да. Анан бир чети корктум. Бир чети түшүнбөйм. Бир чети укушум керек окшойт. Анан Кудай жалгап үйдө Теңирим Манас деген бар экен. Анан ошону алып окуп аткам. Бир 2 эле барак окудум окшойм. Уктап калыптырмын. Китеп бетиме жабылган боюнча. Анан бирөө эле минтип ойготот да, анан Ормангазы келин ойгонсом үйдө эч ким жан жок. Анан турдум, ары бери басып жүрөм. Анан 3-чү этажга чыктып атат да, мансарда бар да. Мансардага чыксам эле оозума бирөөгө чын болгон менен бирөөгө калыптыр. Ким эле болгон от салып тамганы оосума салып койгондой да. Тамгалар бужи деп өлүп атат да. Деп атам да. Анан зайырбады, эми жашоону таанып, нормально бир семья менен жашап баштаганда келиси болуп баратканмын дедим. Анан эле бирөө жаз деп атат да, жаз деп эле. Анан ууруган бойдон, аттаган, буттаган бойдон эле компьютердин комнатага кирип, аламдан бир эски математика дептер ошол көзүмө тийди. Ошого ручканы алсам эле эми сөздөр ыр менен эле кетип атат да. Атаң Актан Тыныбек, калтырган осуят, Манас атаңдын эмесин учугун алаш керек, нана деген эле сөздөр, окумуш сөздөр да. Өмүрүмдө андай сөз колдонуп көргөн эмесмин. Илгерки сөздөр да. Жасып атам, ийлеп атам, анан бир кезден кийин эсим болуп калды. Тердеп чыктым кадимкидей. Ручканы ыргытып эле акырып ыйладым. Ийлеп атам, анан уктап калыптырмын кайра, ийлеп атыпчы. Анан бир кезден кийин эле бирөө ойготкондо эметсем Курмангазы келип туруп, эмне болду деди. Муну окучу дедим. Мен чото не то болуп атам дедим, анан окуп эле. Рахмат, Кудай сага рахмат, Кудай ата-бабабызга рахмат. Бул аян деп элечи. Ага да бирөө сөз берсе керек да, анан эле койчу, кантип эле аян алайын десем, бул аян окусаң деп эле. Окусаң кадимкидей кызмат. Минтесиң, тигинтесиң, момундай кыласың, тигиндей. Деп анан экөөбүз чай ичип отуруп сүйлөшсөк, кайра сөз келип баштады. Анан уже түшүндүм, мен дептер алышым керек экен. Деп жаңы дептер алдым, үйдөн алып эле анан жазсам эле кадимкидей эле Курмангазыга мындай мамиле кыласың, момунтесиң, муну мындай кыласың, тигинтесиң деген эле кызматтар. Анан жыт жыгар деди. Жыт жыгардым. Анан айран ал деди, айран алдым. Эртең менен 5те турасың дагы нарынга кетесиң деди. Таятаңдын мүрзөсүн барасың деди. Анан эртең менен 4тө турдук, үйдөн Куран окуп алып анан чыктык, кетип баратабыз, чукпай элечи. Эмне болуп атам, зайырбады деп эле кетип баратам. Анан баягы таятамдын мүрзөсүнө бардык. Эми ушунча жашка толуп мен таятамдын мүрзөсүнө барып көргөн эмесмин. Барганда эле кусуп баштадым. Кусуп бердим. Курмангазы тазаланып атам деп тиле деди. Тазаланып атам деп тилене бердим, мүрзөнү айландым, бурчуна барып эле бирөө көрсө бул эмне болуп атат демек. Анан эле отуруп алып ыйладым. Эмнени түшүнбөй атам. Билип билбей кабыл алдым. Кабыл алдым, ушу берип атканыңызды кабыл алдым, билип билбей кабыл алдым. Түшүнүп түшүнбөй кабыл алдым. Ушундай жагдайымды оңдоңуз дедим да, бул состоянием оңолсун деп. Анан Куран окуп алып анан келатабыз, жолдо келаткандан кийин аябай көп сөздөр келди.
туылган жердин топурагы алтын деп эмне үчүн айтылат, эмне үчүн ата бабаны эсте деп айтат деп аябай сөздөр менен айтты да. Ошентип анан өмүр бою ата тегиңе Куран окутуп, ата тегиңе ыраазычылык билдирип жүрүм. Муну касиет дейт деп түшүнүрдүм. Касиет деген эмне десе, касыңды ий деген сөз экен да. Өзүңдөгү касты ийип, победи в себе врага. Акка моюн сун деген сөз экен да. 5 нерсе бар экен да. Бул ата тек. Ата тектен өткөн касиет. Адам билип билбей, түшүнүп түшүнбөй касиетке моюн сунганда өнөрлөр ачылат экен да, ата тектен келаткан. Өнөрлөр ачылган сайын адам жашоодо багытын табат экен да. Адам багытын тапса бакыт берет экен Кудай. Багыт келет экен да. Ошо адам багыт табат деген адам ким экенин тааныйт. Жашоодо өзүнүн ордун ким экенин билет. Ошондо Кудай бакыт берет экен да. А биз болсо бакытты чоң нерсе деп издеп жүрбөйбүзбү? Экөөбүз баарлашып атабыз, ушул бакыт, бул учур, сонун нерсе да. Мына бакыт. Ошондой экен да. Бакытты издей беребиз. Ошондой да. Анан ошондон баштап анан тереңдеп Багдөлөттөн алган билимдерди касып окуй баштадым. Кудай бизден эмнени талап кылып атат. Талдай бердим. Багдөлөт коому мага абдан чоң башат берди. Бирок ар бир нерсенин өзүнүн учуру болот экен да, мезгили болот экен, убактысы болот экен. Аяктан алган билимден кийин мен аяктан кеттим. Анткени мен жеке өсүшүм керек болду. Мен билдим, что биякта дагы башка кызматтар бар экенинчи. Анан изилдей бердим, психология деген эмне үчүн психологияны адамдар окушат, психология негизи бизге эмне берет деген эле нерсе. Бирок бул биздин билим эмес да. Ата тектики тереңирээк да. Анан суроо салган сайын аян келет. Суроо салсаң эле айтып берет. Анан могу ковид болоорун башталганда дагы ушу Манас атадан келди. Анан кептин кызыгы эмнеге Манас ата келет дебейсиңби? Менин чоң таятам Жапый уулу Тыныбек деген абдан чоң манасчы болгон экен. Ошол Жапый уулу Тыныбектин баласы Актан. Актан менин бир тууган таятам. Ошол таятын Актан менен Тыныбектин урпагы болуп атпайбы? Ана Манастын келбегине кимден келет экен да? Анан атам жакты иликтеп көрсөм, 5-чи чоң энем жайчы болгон экен. Жаратылыштын тилин билген экен. Койчуларды уктай бергиле сарсана болбой деп анан каршыкылар келсе ышкырып койчу экен. Каршыкылар келе алчу эмес экен. Бакты ийип, биз экөөбүз бир тууганбыз, жашыр мени деп жашырып, ушундай бир кереметтерди жасаган байбиче болгон экен. Анан биз ошончолук деңгээлде болсок тим эле космоско учуп кетпейт белек. Майдаланып отуруп, кырындылар калган экен да. Азыр биз кырындысыбыз, жөн эле мындай эле кырындысыбыз. Анан ошо таятадан анан сөз келген, канча кылым күткөм деди да. Канча кылым күткөм. Көрсөң аркы дүйнөдө Манас дүйнөсү бар экен да. Урпагы Манас айтпай калса, Манас дүйнөсүнө өтпөй калат экен да. Анан бизде Манас айткан кишилер болбой калды тукумунда. Менин өзүм энем операнын ырчы болгон. Опералык ырчы болгон. Энем Москва консерваториясына өткөндө папам ала качып кеткен экен. Анан мамам баягы өзүн чыгарбай калган да, реализация болгон. Соответственно, биз реализация болбой калдык. Билим алганыбыз менен дальше развитие болбой калган да. Жанагы Сабыр Иптаров дегенди билип жүрдүңөр да баарыңар, Сабыр Иптаров деп могу филолог. Бул биздин тууну чыгарышканда ошого салымы чоң күчтүү Сабыр Иптаров деген. Ошол менин бир тууган бөлөм. Ошол Актандын улуу кызынын баласы. Ошончо кыргыз деп жаны күйүп, жана антип кыргыз тили боюнча адеп деген сабакты чыгарган ошо кыргыз тили боюнча Манастын түрткүсү менен ошондой болгон да. Каза болуп калды, жаш каза болуп калды. Анан ошо таятамдан иликтей баштадым. Кандай иши болгон деп. Сурабаган кишим калган жок. Анан Бакчиевден сурадым. Анан Дөөлөттөн сурадым. Анан Дөөлөт экөөбүз таанышканда окуй. Тыныбектин жиенисиби ооба. Кудай арбат деп анан ошентип анан сонун санжыран айтып берди мага. Ошондо моягым күчтөнүп баштады. Мен ушундай жердин тукуму турбаймын. Анан мен пендечилик кылып ушундай туура эмес иштерди кылганым ошончо Кудайга жакпай аткан ошол турбайбы? Көрсө ата тек менен басыңды түздөп аткан турбайбы? Ошончо мутум ооруп аткан турбайбы? Ал эми жанагы психосоматика, инсульт болгондо оң жак деген бул ата жак, сол жак бул эне жак. Анан оң жак эле эметип атканы атамдан кабар келип аткан экен. Сол жагыман кармаган энем жактан келип аткан кабарлар экен да. Түздөн, басыңды түздө. Жашооңдо касиетиңди кабыл алып,
жакшы жашап аткан экен да. Анан ошондон бери мына эми 5-6 жыл болуп калды, Кудайга шүгүр. Анан эми биз деген адам бир нерсени кармап көнүп калганбыз да. Анан кээ бир элдерге аян десең көз ачык деп ойлошот да. Аян менен көз ачыктын айырмасы башка. Анан ошон үчүн кой деп анан сандар келип баштады мага. Мага эме деген аял келди. Наталья Роговцева деген аялдан кабар келди да. Ушинтип эле чай ичип отуруп эле. Отурсам эле бир эле жылтырак эле башында жылтырактар бар жиптер эле түшүп атат да. Ал мага эле көрүнөт. Анан сурадым, бул эмнелер десем, бул нейрондор деди. Анан бул кабар кимден келип атат деп сурайсың да. Анан я Наталья Роговцева, жила в 1834 году. Я астролог-математик деди да. Пиши деди. Хорошо да. Анан нейрон боюнча эме жазып берди. Момуну момундай бириктиргенде момундай болот. Ал нейрон тиги кара кушка мээге чогулганда момундай болот. Силер өмүр бою рептильный мозг менен жашап келдиңер. Брайт, жырайт деген менен келдиңер. Эми кара куш мээни ойготкула, нейрокортексти ачкыла. Бул ата тектен келаткан сандык. 90% сабак ошол жерде. Ошону ачканга аракет кыла. Даяр болмоюнча нейрондор бияка кошулбайт деп түшүндүрүп берип атат да. Анан толтура сандарды берди. Сандардын эмесинчи, мисалы үчүн 314 анан ушундай дейм. Отурам, баягы сандарды эмне кылам деп. Анан чечмелей албайм да, билбейм да. Анан ошо биринде көлгө барасың деп койду. Анан көлгө барып билип билбей эле баратам да эмне болот экен. Анан жыт чыгарып алып айран алып бардым. Анан Чолпон атага барасың деди. Чолпон атага барып, жайдары тамак ичип, жыргап эле баягы өзүм бардым да. Жанымда Кенже деген кызым бар, жакшы кызым бар. Ошо менен чогуу барып анан экөөбүз каткырып эле барып анан баягы көлдүн жээгине убакыт келди, барыш керек деп басып баратсам эле бирөө оозумду мынтип жапкандай эле болду да. Такыр сүйлөбөй калдым. Унчук башым керек экен. Анан көлдүн жээгине турам. Мелмилдейт, апрель, 1-апрель. Сонун болуп турат. Бир кезден эле мен турган могу жерде жол болуп эле салынды да, ошол жер бурганактап эле баштады. Үстүнө укмуш мусорлор чыкты. Биягын карасам таза. Анан асманда карасам ошол турган жерге булут үйүлдү дагы эле. Анан бир атанын элеси келди. Анан сиз кимсиз дедим. Мен Чолпон атамын деди. Анан жаз деди. Анан жаз Кенже дедим да. Десем эле аябай көп сандарды айтты. Сандарды айтып атат. Анан ошонун баарын бириктиресиң дагы, анан үйгө барып 7 күнүн ичинде иштеп чыгасың деп койду. Анан алдыга айранды ичпейсиң, көлгө төк. Көл энеге, көл атага деп төккүнүң. Кыргыздын касиети, кыргыздын куту өзүнө уюсун, келсин деп тилет деди. Анан отуруп алып Куран окуп, ыйлап атам баягы жерде. Кыргызды эстеген сайын ыйлайсың да. Ушундай майдаландык, ушундай өзүбүздөн кайттык, ушундай болуп атабыз деп аябай ыйладым да. Ыйлагандан Кудай ошо кыргызга өзүнүн куту уюсун. Кыргыздын касиети өзүнө келсин, ар бир кыргыз өзүнүн өзөгүн таанысын, санжырасы жаңырып, санжырасын тактасын, урааныбыз жаңырсын деп аябай ыйладым да. Ошону тиленип анан бетимдин баары айран, кийимимдин баары айран, баягы шамалда мынтип төккөндө чачырапчы. Экөөбүздүн райыбызды көрсөң кум аралашкан. Отурабыз экөөбүз. Анан отеле такси кармап кайра Бишкекке келдик. Анан аябай толгондум. 9 күн дегенде кабар келди кайра. Анан сандарды чечмелеп берди. Кадимкидей. Анан сан боюнча билим алышың керек деп койду. Ал жөнүндө дагы суйцай жөнүндө деги маалыматым жок анда. Анан Кудай Таала ушундай бир себептер кылат экен да. Динара деген кыз менен таанышып калдым. Бир эмеден жаңы жыл болуп, корпоратив болуп эле анан ошол мени аркаман ээрчип алып, эже менин ата тегимди иликтейм деп эле ушинтип туруп алды. Анан ай мага келчи анда деп анан экөөбүз сүйлөшүп отуруп, эже бир жаңы билим келген ушинтип суйцай деп. Бытырап бир сандарды айтканда ой дедим ай. Анан санын уктум, канча төлөп окуш керек экен дегенде, ой мен андай акчаны деги эле көрүп көргөн эмесмин. Кудай буйрса бараттырмын, буйрбаса көрөттүрмүн деп койгом. Анан азыр бизде Жамиля деген эже бар, жана кыргыздардын эме кукурузный палочкасын чыгарып жүрбөйбү? Ошол Жамиля эже экөөбүз аябай жакшыбыз. Анан экөөбүз чай ичип отуруп калдык. Анан эже ушундай бир билим бар экен. Ушундай десем эле жакшы экен деп калды. О, аябай кызыгып атам ошого деп калды. Бирок акча аябай кымбатыраак экен деп калды. Анан 90 миң беле, 100 миң беле? 200 миң. 200 миң бекен. Анан бир-эки күн өткөндөн кийин Жамиля эже чалды. Анан экөөбүз жолугуп этсем эле мага 100 миң берип атпады. Анан албайм дедим, эже элестетиңиз, муну качан кутулуп бүтөм мен. Кой,
карыс кандай акчалып көргөн эмесмин. Деги эле карыстан аябай эметем. Карысты жаман көрмөйчү. Сен бул карыз эмес, сен барышың керек. Сен бул билимди албасаң болбойт. Сен элге үйрөтүшүң керек бул билимди. Деди. Анан түшүндүм. Ата тек мени бар деп атат депчи. Анан дагы 100 000 табыш керек болуп атат. Анан Кудайга салып коюп отурдум. Анан адам аябай кызыкпыз да, материалдын эмерге аябай эметип калганбыз да жармашып. Бул 100 000 кайда жумшасам деп ойлой идим да анан Кудай кой дедим. Бул белги болуп атат да. Анан бир жума өткөндөн кийин эле Кенжебек деген бир бала бар, биздин инилер болуп калат. Ошол да кайнежем каза болуп калды эле, ошол Куран окутуп үйгө келип калып анан $1000 берип атпайбы. Сиз мага баягында ушундай алып бердиңиз эле, ошолор ишке ашты. Менин ыраазычылыгым депчи. Өзүнөн өзү эле. Анан мен албайм дедим аны дагы. Кудай көрсүн. Бунун аябай аягымдан чыгат анан мунун баары. Жок, мен үйлөм атынан сизге терең ыраазычылык эже. Ушуну алыңыз деп. Анан тигинин саны чыгып атпайбы, сабактын саны. Курмангазы айтты, сен барбасаң болбойт деп. Ошентип Кудайдын керемети менен Сүт сайга барып калдым. Окудум, түшүнгөн жокмун. Аябай разрушение болду менде. Кабыл ала алган жокмун. Ачуум келди жанатка. Эмнеге Кыргызга келип сабак берет? Эмне үчүн бул Казакстандан өтпөй Кыргызга келип атат? Мунун ою кандай болуп келди? Эмне үчүн сам менен бизге берип атат деп аябай эме болдум да. Келишпестик болду менде. Анан уламдан улам тиги мен алган сандар менен бул сандарды салыштырып отуруп анан ошондон түшүндүм. Бул сан Сүт сай деген адамды сан аркылуу таануу экен. Башка жагынан капталдарынын бири экен да. Адамды сан аркылуу. Тиги сан ааламдан келген сандар, ал сандар ааламда кандай иштейт деген сөз экен да. Демек, жашоодо адамдын жашоосунда сан канчалык деңгээлде бир мүнөзү бар. Кандай сага шарт түзүп берет. Ошолор экен да. Анан ошентип окуп калдым. Окуп анан үйрөнүп, улам-уламдан касып отуруп, улам суроо берген сайын Сүт сайды окуган сайын терең ачыла берет экен да. Улам бир нерсе ачыла берет экен да. Анан эми ар бир адамдын жеке ою болуш керек, Назира. Китеп окусак делечи, ошол адам ошол энергия менен жазган да, өзүнүн энергиясы менен. Окугандан кийин өзүңдө да суроо болуш керек. Келишпестик болуш керек. Аны менен төп келбештик болуш керек. Бул нормалдуу нерсе. Анан менде деле ошондой болгон. Келишпестиктер бар азыр делечи. Ойчу ушундай. Анан тияка суроо салам. Бул эмне деп. Анан өзүнчө жооп келет. Бирок сандарга алып айтпайт. Сандарга алып айтпайт. Бул тактык да, ар бирчи. Анан аталар да алып айтпайт. Аталар укмуш, чёткий установка берет да. Анан бул касиет дүйнөсүн кармагандан кийин Кудайдын бир өзүнүн усулдары бар. Мыйзамдар бар. Ошол мыйзам менен жашашың керек да. Кудайдын мыйзамы бул тууралык. Тууралык деген сөзчү. Бул деген бир гана Кудайга ишенип, жаратылыш менен шайкештикти кармап, таразаны тең кармап, алуу берүү мыйзамын бузбоо. Анан акыйкатты таанып жашоо да. Алуу берүү деген бул деген Кудайдан канчалык алганың болсо ошончолук бергениң болуш керек. Адамдын мына ак тараза болсо бул ак караны теңдеп жашоо. Анан алуу берүү деген мына Кудай бизге кандай шарттар түзүп берип атат. Керемет кылып жараткан сени. Түйүлдүктөн эле энеңдин ичинде сөөгүң өсүп атат. Анан эмне үчүн ооз көрбөйт, көз сүйлөбөйт. Бүт баарын ушундай механизм, ушундай бир система менен салган. Бул керемет да, Кудайдын берген керемети да. Анан ошол адам өзүңдү тааны деген ошол болуп атат да, ким экениңди бил деп атат да, кандай деңгээлде. Биз айтабыз го, наподобие Бога, мы как творец, анан божественный деп айтабыз го. Өзүңдү тааныбасаң кантип сен өзүңдү творец дейсиң, наподобие Бога болосуң. Ошол мыйзам менен жашаш керек да андачы. Алууң болуп атпайбы, Кудай берип атпайбы, ырысыңды берип атат, рызкыңды берип атат, ден соолук берип атат, жагдай түзүп берип атат. Сенин ушул жашоого келишиң үчүн ата тек канча деген башың канжыга сайып, кан төгүп ушул мекенди мекендегиле деп таштап кетип атат. Мунун баары жөн окат эмес да. Кудайдын керемети менен, Кудайдын буйругу менен, Кудайдын каалоосу менен келген нерселер да. Анан биз мен деп төрөлгөндүгүбүз үчүн бүт менчик кылып алат экенбиз да. Менин күйөөм, менин аялым, менин балам, менин ишим, менин машинем, менин деп элечи. Биздин эч нерсебиз жок ой. Муну Кудай берген. Ошол эле бийлик.
ошол эле байлык бул Кудайдын каалоосу менен келген. Түшүн деп берилген. А бийликке отургандан кийин эмне болобуз? Өзүң эле келип тыпыйып келип отуруп эле кыйратып укмуш жумуш жасап келгенсиң отуруп калып атпайбызбы? Ал Кудайдын каалоосу менен келген. Кудайдын буйругу жок кумурсканын буту сынбайт дейт. Куурайдын башы сынбайт дейт. Бүт Кудайдын мыйзамы менен келет, Кудайдын каалоосу менен келет. Бизде эки мыйзам бар да. Адам эки мыйзам менен жашайт. Бирөө адам өзү ойлоп тапкан бул конституция. Бул бак дөөлөт коомунун программасында да бул аян менен келген сөздөр. Анан экинчи мыйзам бул Кудайдын себептүү мыйзамы деген бар. Ошо Кудайдын усулдары, Кудайдын мыйзамдары бар. Адам жашоодо чаалыгып, чарчап, тоскоол болуп, кыйналып, ошону оңдойм деп дагы бир тоскоолдук болуп, ушинтип жүрө берип өмүр өтүп кетет. Адам жашоосун талдабаса. Адам жашоону талдаганды үйрөнүш керек. Мунун себеби эмнеден болуп атат? Кайдан чыкты? Эмне эле бул нерсе кайталанып атат деп жыйынтык чыгарып, туура жакка эки көз караш бар да, оң, сол дегенчи. Кайда бурсаң ошол болот да. Ошол кыйынчылыктардын баары келип атса эле, эмне эле Кудай ушинте берем мен, эмне эле ушинтип атам, мен эле эмне минте берем десең, сол болот Кудай муну менен бир нерсени мага айтып атат. Ушундан мен башкача бир жыйынтык чыгарышым керек экен деп. Бирок мындай адамдар бар. Мыйзам бузбай, бирөөнүн кыянаттык кылбай, бирөөгө ууру кылбай, бирөөгө ушак сүйлөбөй, бирөөнүн эмгегин жебей жашаган адамдар бар. Тууралык менен жашаган. Бирок алардын жашоосунда да тоскоол болот. Себеби ата тектен келаткан туура эместик болсо, ошол тукумга келет. Эгерде ата тек тиги жактан оюнан, сөзүнөн, ишинен жаңылып калган болсо, эмне себептен жаңылган? Жагдай ар кандай болгондо, ошол эле депрессия, ошол эле үркүн, ошол эле ачарчылык, ошол эле ысык суук дегендечи, же болбосо адамдын өзүнүн мүнөзүнө жараша бирөөгө кыянаттык кылган, бирөөгө кесе сүйлөгөн, бирөөнүн көңүлүн калтырган, бирөөнү уруп соккон дегендей. Бирок ошону өзү сезип билбей, канчалык деңгээлде катуу туура эмес иш жасап салганына кайра ошону оңдогонго күч кубаты жетпей калып өтүп кеткенде тукумга ошол келет. Ошону кайталайбыз. Мына силер төрөлдүңөр, Назира, биякта атаңар бар, биякта энеңер бар, бул биринчи деп коелучу, Ошол ата эне биздин ушул жашоодо адаптациябызга жооп берет. Жашоону кабыл алуубузга. Эгерде үй бүлөдө уруш талаш болгон болсо, ажырашуу болгон болсо, баласын калтырып кеткен болсо, ошол биринчи неме деген биздин атаныкын бала тартат, эненикин кыз тартат. Бул мыйзам. Ошол жерде мен, кал, нательные знаки деп коет, ошолор да бизге өтөт. Андан кийин чоң атаң, чоң энең, тай атаң, тай энең бар. Ошол биз баягы эме деп коет, орусча айтканда, закладывание событий, анан усвоение информации, кабыл алуубуз, анан акча табуубуз, зарабатывание денег, анан баалуулуктар, алар жооп берет. Андан кийинки чоң ата, чоң эне кетип баратат да. Алар болсо мамилебиз кандай? Жашоого, элге, адамдар менен мамилебиз кандай, үй бүлөдөгү мамилебиз, ошолор жооп берет. Ошол жерде журналисттер болгон болсо, жазуучулар болгон болсо, талыптар болгон болсо, бизге өтөт ошол жер. Анан биздин кандай үйдө жашайбыз? Кандай үйдө жилье, квартира, дом, ошого жооп беришет. Андан аркысы бешинчи аталар, булар деген эме деп коет да, стержень, опора деп коет. Канчалык деңгээлде туура жашашкан, туура эмес ишке барганбы, авария болгонбу, налог төлөбөй кеткенби, бизге өтөт. Биз аны акыл менен сезип, осознанность бар го, ошол менен туура кабыл алып иштешибиз керек да. Мунучу 6-чы аталар. Бул тишке жооп берет. Үстү аталар, асты энелер. Тишиң бузулуп баштаганда ата тек менен байланыш үзүлүп атат деген мезгил. Белги берип аткан мезгил. Асты жагың энеден белги берип атат, үстү жак атадан белги берип аткан нерсе.
Анан наукага кызыкканыбыз, илим билимге кызыкканыбыз ошол жерде. Демек, ошол жерде илимдүү, билимдүү адамдар болгон. Анан 7-чи ата бул алыскы, анан өтө маанилүү деген. 7-чи аталар биздин атабыз ким болот, энебиз ким болот, ошолор тандайт. Жашообузда жолубуз кандай болот, ошолор жооп берет. Ошон үчүн Кыргызда арбакты ыраазы кылмайынча тирүүнү иш жүрүшпөйт. 7 атасын билбеген жетеги жок, тегин билбеген тексиз деген ошондой. Ошон үчүн айтылганда, то есть биздин ата тек аябай көп биздер роль ойнойт. Анан ошол мезгилде аталар ошо оюнан, сөзүнөн, ишине жаңып калган болсо, туура эместиги болсо, жана Санжыран иликте деген ошол болуп атат да. Бул жерден туура эмес сүйлөгөн турбайбы? Бул жерде мындай болуп кеткен турбайбы? А бул жерде баатыр болгон турбайбы мен деп иликтесе, кок, туура эмес кылып салган турбайбы, ошон үчүн биз куурап аткан турбайбызбы деген туура эмес. Сездиңби, билдиңби, ошол сага таасирин берип атканын түшүндүңбү? Жараткан Кудай. Атадан балага өткөн, энеден кызга өткөн туура эместик болсо, биз укум тугуму кечирим сурайбыз. Ошол мезгилде жагдай ошондой болсо керек. Кечирим сурайбыз. Мындан ары биздин жолубуз ачык болсун. Өрдөбөсөлү. Туура эместикти жабалы. Кечир, ошо ата тегимди кечир. Эгер адам катары биз туура эмес кылып аткан болсок, кечир Кудай. Сенин мыйзамыңды бузуп атсак, кечир Кудай деп кечирим сураш керек. Анан нет связи с родом, нет связи с Богом дейт. Ататек менен дайыма байланышта болуш керек. Ататек бул деген биздин колдоочуларыбыз, коргоочуларыбыз, жол көрсөткөндөрүбүз, биз үчүн тиленип тургандар, биз үчүн аябай мындай кыйналгандар. Биздин жолубуз момундай болсо экен депчи. Анткени ошол туура эместикти жоюп кеткенге мүмкүнчүлүгү болбой калган, балким күч кубаты жетпей калган. Аны мындай күнөөлүү эмес, акыл менен, сезим менен сезип туруп, туура жакка бурганга аракет кылыш керек да. Азыр доорубуз жаңырып, башка жакка кадам таштап аткандан кийин алтын доор деп көп айтып атабыз, Баягы күнү Лаура деле айтып кетпедиби? Пятый уровень деп айтып атпайбы? Адамдын кара куш мээси ойгонуп, мээсинин нейрондорун жаңыртуу үчүн адам издениш керек азыр. Жан дүйнөнүн билимин алыш керек. Анан мына жакшылап байкасаңар, 12ден мына азыркы учурдан бир 2-3-төргө чейин талкыш элем да, уйкуң келип уйку сурайсың. Ошол мезгилде 5 мүнөт болсо да укташ керек. Мээ жаңырып аткан мезгил. Трансформация мозга идет. 7ден кечки 9-11лерге чейин дене мындай бир бушайман болуп эле, бир мындай бук болуп ушундай болосуң да, ошол мезгилде денең претрансформация болуп атат, жаңылануу келип атат, эски файлдар өчүп, жаңы файлдар келип атат деген мезгилде муну туура кабыл алышыбыз керек. Биз жаңыланып атабыз. Ковид, кайгы, муң, ыза, таарыныч, арман, нааразычылык, көкүрөк. Дем алганда өпкөңчү, көкүрөгүң бош болсо өпкөң жакшы дем алат. Ошону көрүп алып жүрөк жүрөт. Жүрөк деген жүрөт деген сөздөн да. Кубанат өпкө таза болсо, көкүрөк таза болсо. Жакшы иштейт жүрөкчү. Боор эмне? Бул фильтр да. Жаман нерсең жок болсо, жакшы нерсе иштейт өпкө. Жакшыны фильтрировать этет да. Аны көрүп ашказаның адамдарды, жагдайды переваривание. Ашказан деген переваривание сиңирет. Сиңирет да. Анын баарын байлаган эмне? Бөйрөк да. Ушундай болуп аткан мезгилибиз. Кайгыдан, муңдан, ызадан, таарынычтан, армандан арылмайынча өпкө тазаланбайт. Мунун баары Кудайдын берген нерсеси. Ооруттумбу дейт, сүйүнгүлө дейт. Ата тектен келаткан бир энергияңар туруп калган дейт. Ошол касиетиңерди ойготоюн деп силер материалдык мирге жармашып калганыңар үчүн оору менен берем дейт. Оорусуңар, демек бир нерсем ойгонуп атат, жаңы нерсе. Кудай кабыл алдым, ушул жеңилинен өтсүн. Кичинекей кезде деле мен угуп калчумун. Кичинекей бала ооруп калса, мунун өнөр ачылып аткан турбайбы деп койчу да. Ошол катуу ооруп бүткөндөн кийин балачы, эмгектеген бала эмгектеп кетчү, баспаган бала басчу, ушундай болчу да. Мен азыр ойлонуп көрсөм. Анан жана өзүнө ээ боло албай, кыйкырынып өкүрүп, момунтуп ачуу болуп аткан агасиет орнуп атыптыр деп койгон уккам да илгеричи. Ошол экен да. Биз материалдык мирге жармашып жашап калганыбыздан бизге акча жактан алат, анан ден соолук жактан алат.
Биз толтура карызыбыз бар да, жан дүйнөгө карызыбыз бар. Кредит деп коелучу современный тилде. Жан дүйнөгө кредитибиз бар, өзүбүзгө кредитибиз бар, ата энебизге кредитибиз бар, мамилеге кредитибиз бар, мамлекетке кредитибиз бар дегендейчи. Бунун баары биздин ой жүгүртүүбүздөн, сүйлөгөн сөзүбүздөн, кылган ишибизден. Ошунун баары материалдык мирге жармашып калгандыктан материалдык жактан берет. Кудай айтып атат, жаңы доордо сен өзүң уникальныйсың деп атат да. Ата тегиңден келаткан касиеттен сырткары Кудайдын берген касиети бар деп атат. Эң биринчи сен үчүн тартип бул жан дүйнөңдүн тазалыгы, жүрүм туруму, сүйлөгөн тилиң, тазалыгың, дене тазалыгың. Кудайдан келген талант. Ошону өнүктүр деп атат. Кичине эле эмоцияга алдырдыңбы, касиет иштебейт деп атат. Касиет токтоп калат. Ошон үчүн өзүңдү тарбиялаганды үйрөн деп атат. Тарбияла өзүңдү. Акыл толтура, кенен акыл бар. Анан терең акыл бар да. Бул дагы Багдөлөт коомунун алынган сабактарда абдан сонун сабак бул дагы. Кенен акыл деген күнүмдүк жашоодо кенен акылды айта беребиз. Бирок эмне үчүн кенен акыл кабыл алынбайт? Анткени акыл айтып аткан адам менен акыл алып аткан адамдын ой толгоосу бири-бирине болгон шайкештиги жок. Анан өзүңөр деле билесиңер да, сууну сиңген жерге дейт го. Ошондой эле акылдычы уга турган адамга айтыш керек. Жөн эле чачырандуу болуп калат, мааниси жок болуп калат. Терең акыл деген жашоосун талдап, иликтеп, бул жашоонун маңызы эмне? Эмне себептен Кудай мени жараткан? Мен ушул жашоодо кандай кызмат менен келгем? Могул себептер эмнеге болуп атат? Деген нерсени жашоосун талдаган адам терең акыл бар да. Бул Кудайдын акылы да, Кудайдын мыйзамы менен жашаган. Ошол себептен умных очень много сейчас, но мудрых мало. Акылмандар аз. Кыргыздар өзү деле ырааттуу түзүм менен жашап келген да. Мелисти чакырам деп атпайсыңбы? Ошо Мелис дагы айтып берет да. Көсөм, билги, букара эл. Үч бурчтук да. Көсөм, билги, букара эл. Көсөм азыркы учурда президент деп коелучу. Ортосу билги деген жогорку кеңеш деп коет. Букара эл биз. Ушул букара эл менен көсөмдүн бириктирип, биригүүсүн жогорку кеңеш алып келет билгилер. Бизде билги бар. Билги деген ким? Бул оозунда сөзү бар, кылган иши бар, аркасынан эл ээрчиткен кишилер. Ошондой эле үй бүлөдө көсөм бул ата, билги эне, букара бул балаң. Эне өзүнүн ордун билмейинче ата менен баланын байланышы болбойт. Ошон үчүн кыргызда да аял очоктун ээси, аял буттун ээси деген. Жашоодо туура эместик болгону 90% менден экенин түшүндүм. Адам оюнан адашса аябай жаман экен да. Адашкан адам кайра артка тартышы кыйын болуп калат экен. Анткени адам жаңылат экен. Жаңылганда адам жашоосун талдасачы, адашууга барбайт. Түрү жан болгондон кийин жаңылабыз. Ошол жаңылганда жыйынтык чыгарыш керек да. Адам жыйынтык чыгарбаса жаңылып отуруп адашууга барат. Заблуждение. Адам сөзүнөн жаңылса, сөз менен оңдоп кайра болот. Иши менен жаңылса, ишин кайра оңдосо болот. Ойдон жаңылган жаман да. Ойдон жаңылган жаман. Ой кайра кайтып келбейт да. Бирок аракет кылыш керек да. Ошондой эле үй бүлөдө деле аял эгерде өзүнүн ордун билбесечи, оюнан ишинен сөзүнөн жаңылбаса, үй бүлө ыдырайт экен. А эгерде үй бүлөдө ырааттуу түзүм болсочу, айлана чөйрөдө ырааттуу түзүм болот. Коом өзгөрөт. Коом өзгөрсө мамлекет өзгөрүп атпайбы? Анын ачкычы ким? Аял экен. Аял болот экен. Аял терең болсо, аялдын ой толгоосу терең болсочу, аялдын түшүнүгү жакшы болсо, эркек майдаланбайт экен да. Ошо аялдын орду күчтүү да. Ушунун баары мен энелер жөнүндө да көп нерселерди уктум. Ошо өзүмдүн энелеримди иликтеп көрсөм, карабайсыңбы эми? Энем жакты иликтеп көрсөм, эмне себептен бизде Курмангазы көстө таарынч болгон? Менин таятам чоң киши болгондон кийин ал чыгармачылык жагын өнүктүрүш керек болгон да. Анан таятамдын экинчи аялы болгон экен.
Шабы дегенчи. Ал тайне өзү төрөбөгөн байбиче болгон экен. Анан ошо акылмандыгын карабайсыңбы? Сенин Кудайты берген бул касиетти өнүктүрбөсөң болбойт. Бул кызмат болуш керек элге. Тетиги Воронсодо филармонияга барышың керек. Ошол жакта кызмат кылышың керек. Элге тартуулашың керек сен. Анткени таятам дастанчы болгон, акын импровизатор болгон, сүйлөгөндө оозунан сөзү куйулган адам болгон экен. Анан филармонияга алып кетет да. Анан тайнем аябай өтө эле жоош киши болгон экен. Тим эле мындай ушундай жоош киши болгон экен да. Анан жалгыз тай экем, эркек тай экемди тайнемди таштап кеткен экен. Ошондо тайнем таарынып калган экен. Анан мен аян менен тайнемден сурадым да. Азыр таятама эмне деп айтат элем десем, караңгы түн келгенде кайрылып салам айткан жоксуң деп айтты да. Кечирген эмес да, таарынып калган. Эне эркекке туура эмес мамиле кылганда, эркекти кабыл албаганда, эркекке таарынычы болсочу, кыздын күйөөсү начар чыгат, эркектин аялы начар чыгат. Ошондой эле эркек кыянаттык аялына кылса, ошол эле болот. Бул Кудайдын акыйкаты. Анан мен тайнеме айттым, таятамды кечириңиз. Мен Курмангазы менен мамилем оңолуш үчүн, Нурайымдын күйөөсү менен мамилеси оңолуш үчүн, келе жаткан неберелердин бири-бири менен мамилеси түз болуш үчүн кечириңиз тайне деди. Анан прям установка кылып отуруп алдым. Тайнемдин атынан, бүбүнүн атынан таятам актандан кечирим сурайм. Мен кечирдим. Кайра таятамдын атынан тайнемден. Анан папам менен мамам дагы Советтер Союзунда чоңой папам аябай өзү мындай резкий киши болгон, аябай лидер киши болгон, анан башкарма болуп иштеген өмүр бою. Жалгыз эркек, үй бүлөнү чойгон, атадан эрте калган, энеси жок чоңойгон, ушундай мындай киши болгон да. Анан мамам болсо чыгармачылыктын кишиси, ал вообще мындай космос болчу да. Анан экөөнүн келишпестиги болгон да. Анан мен баамдаган боюнча ушу бири-бирин кечирбей кеткенби деген ой болуп, алардын атынан да экөөнү бириктирдим кечирим сурап. Толтура установка болду. Муну түшүнүш үчүн ушул жана сага айткан Айчүрөк Үсенова деген кыз Докучаевдардын программасы менен радиология деген билимди алып келип, ушу Кыргызстанда азыр өнүктүрүп жүрөт. Ошол Айчүрөккө кайрылдым. Айчүрөк мен башка адамдар менен иштегеним менен мен өзүмдө суроо болуп атат. Деп анан Айчүрөккө барып, Айчүрөк экөөбүз отуруп майдалап, чайдалап сүйлөшүп отуруп, анан мен түбүн түшүндүм. Ошондон консультация алгамда, мындай экен да, касиет кармагандачы өз жагыңды иликтеш кыйын. Кыйын болот экен да. Көп касиеттерин сурап көрдүм касиет кармагандардан. Өзүң жакка иштеш кыйын, өзүңдүн жакындарыңды туюш кыйын. Бир энеден бир атадан тарагансың да. Анан ошентип отуруп мен рахмат, ыраазымын ушу Айчүрөккө ошол боюнча мага маалымат бергенинечи, учурдан пайдаланып айтып коеюн. Анан ошондон суроо берип баштадым. Анда мындай кылсак эмне болот? Тигиндей кылсак эмне болот? Анан жанагы экил кыянаттык кылып алган чоң атанын күнөөсүн кандай кылам дегенде ушул ата айтты. Короо жык толо малым бар эле дейт. Кул кармаган күнүм болду эле дейт. Ошол кулга кыянаттык кылып, короодогу бир малымды союп, кунду төлөбөптүрмүн деп айтты. Жаман каптын оозун жап балам. Мындан ары оозун ачпа деди. Жамандын оозун жап, жакшыга ооштур. Кудайдын астында күнөөгө баттым эле деди. Анан эмне кылам дегенде анан айтып берди кандай кылыш керек деп. Анан ошол жолосун жазап, бир эле жыл эмес, аябай тилендик. Анан келин болгондон кийин кайын журтуңда картыш керек дегенде Курмангазыныкын иликтедик. Курмангазы өзүнүн тайнесин тапканына бир эле ай болду. Издеп жүрүп, кайсы жерде көмүлгөнүн, каякта, анткени Курмангазы өзүнүн эжесинин колунда чоңоюп калган. Анан ошондой нерселер болду. Бул кайып дүйнөнүн мыйзамы, кайып дүйнөнүн бизден талабы, кайып дүйнөнүн бизге берген маалыматы таптакыр башка. Бул бир да мектепте берилбейт, жазылбайт. Мындай билим жок. Ар бир сөздүн тереңдиги, ар бир сөздүн чечмелениши. Ментип сүйлөп коет. Сүйрөлгөн сөз бар, сүйрөлүп келген сөз бар деп коет. Чечип ал. Сүйрөлгөн эмнеси, сүйрөткөн эмнеси. Анан жакшыга жанаш дегенди кантип түшүнөсүң деп коет. Жакшыга жанаш десе ийгиликтүү, жетишкен деп ойлойбуз да. Жакшыга жанаш деген бул ийгилик деген сөздүн өзү төп тарабы төп деген келген адам, ийгиликтүү адам да. Атак адамдар только жетишкендик менен жашайт. 4 диплом бар болсо эле мен ийгилик жараттым деп ойлойт. Андай эмес. Үй бүлөң бүтүн болуш керек.
бир туугандарың бүтүн болуш керек, эл менен мамилең бүтүн болуш керек, кызматың болуш керек элге, өзүң менен өзүң келишимдикте болгон болушуң керек, денең менен жан дүйнөң биримдикте болуш керек деген сыяктуу ден соолугуң болуш керек. Ошол ийгиликке жеткен адам. Ал диплом эчтеке ойнобойт. Жетишкендик кылып аткан адамдар көп, жетишкендикке жеткен адамдар бар да. Ошол сымал эле жакшыга жанаш деген ошол да. Баардык жагынан төп келген, оозунда сөзү бар, ойлогон ою таза болгон, жан дүйнөсү кенен болгон, көкүрөгү бир көрктүү болгон, көркөмдүү болгон адамдарга жанаш деген сөз. Ошол да жакшыга жанаш деген. Ушундай сабактар бар. Айың түнүңдө айың болсун, күндүзү күнүң болсун деп коет. Чечмелеп ал. Күн тийгенин айтып атабы, айдын толгонун айтып атабы түшүнбөйсүң. Мунун баарында тереңдик бар да. Ай десе жашооңдо караңгы күндөр болбосун. Жарыгы көп күндөр болсун дегени да. Күнүң дегени үшүгөн жан дүйнөң болбосун. Айланаңда жарык чачкан адамдар көп болсун деген сөз да. Ушундай сөздөрдү кайып дүйнө ушуну чечмелеп берет да. Керемет дүйнө ушу. Сонун Зейнеп эже, оозумду ачпай аябай уктум. Сөзүңүздү бөлбөй уктум. Бул дагы касиет дүйнөсү десе эле азыр кыргыздар көп кабылдабай атат окшойт Анткени бир ишеним көргөзбөй атабы же бизди башка жака буруп койгон үчүн ушундай болуп атабы. Биз тамырыбызды, тереңибизди казууда кыйналып атабыз. Ошон үчүн мен дагы ушул аябай алдыда пландарым бири ушул тамырыбызды талдап көрсөк, тарыхыбызга барып көрсөк, биз кимбиз, кыргыз деген ким болгон, кандай болгон, эмне болгон, ата тегибиз бизден эмне каалап атат деген сыяктуу темаларда дагы программа жасоону көздөп атам эже. Жакшы кызмат. Кудай буйрса дагы бул жаатта дагы терең кенен кирип бир кыргызга кандайдыр бир жакшы салым болот деген ойдомун. Ошо өзүңүздү иликтеп атканыңыз, анан бүгүнкү берүүдө адамдарды өзүңөрдүн тамырыңарды тартып көргүлө, тереңирерге кирип көргүлө, сүңгүгүлө деген жакшы сөздөрүңүздү эл баягы көрөрмандарым мындай көкүрөгүнөн өткөрүп, кыткылык уютуп алды болуш керек деген ойдомун эже. Туура айтасың, бул эми адамдын өзүнүн жашоону анан кабыл алуусунан да, угуусунан, анан эмне үчүн кыргыз азыр кыйналып атканы, ар бир кичинекей баланы ким болосуң десе ойлонбой туруп сүйлөйт да. Ошол Кудайдын берген кесиби да. Мисалы үчүнчү, мугалим болом деп жүрүп, мына мугалиммин да азыр, баары бир ошого келишиң керек экен да. Анан адам ошо өзүн бала кезден сен прокурор бол, сен юрист бол, сен бул бол деп эле ата эненин каалоосу менен болуп калган кесип үчүн 75% дүйнө жүзүндө статистика боюнча 40ка келгенде адамдар кесибин таштап баштайт, жан дүйнө кыйналып баштайт, көбү динге берилет, көбү ичкиликке берилет, көбү болсо тиги дүйнө жүзүн кыдырып кетет дегендей да. Адам өзүн таппай калганда ошол болуп атат да. Анан азыр болсо ата тектин каалоосу мына бул бак сыяктуу элебиз да. Тамыр ата тек, бул ортосу ата энебиз, анан бул бутактар, балдары, небере чөйрөлөр болуп атпайбы? Тияка суу жетмейинче бул кантип бүрдөйт деген эле сөз да. Күнүнкүсүн ата текке бата айтып, ошолорго тиленген сайын алар бизге батасын бере берет. Үзүлүп бараткан сызыкты кеңейте берет, жарыгыңды кеңейте берет, нурун көбөйтө берет, күч кубат бере берет. Анан азыркы мен көп иштеген адамдарда көбүнчөсү өзүнүн аталары ким экенин билбегендер бар. Анан алар суроо салышкымалы, биз ата текти билбесек кантебиз депчи. Туура, ар кандай жагдай болгон. Бирок өзүнүн үй бүлөсүн иликтеп көрсө, бир туура эместик дайыма кайталанып атабы, ошол эле көйгөй болуп эсептелинет. Демек тукумда бир туура эместик кеткен экен тети өйдө жакта. Тукумга келип аткан экен. Кой Кудайдан кечирим сурайлык деп эле жыйынтык чыгарып эле, ошону түшүнүү менен мамиле кылса эле, сен төрөлдүң, мен ошол ата тегим болгон үчүн төрөлдүм да ушул жашоодо жашап атам да. Демек мен ошолорго ыраазычылык билдирейинчи. Тааныбасам да, билбесем да ушулардын арбага колдоп жүрсүн мени. Ушулар мага күч кубат берсин, дем берсин десе эле оңолуу болот да. Ата тег ошончолук колдоп баштайт. Туура айтасың, тамырды тааныш керек. Тамырды билмейинче биз кийинки муундарга эмне калтырабызды билбей калдык да. Анткени ушунча жылдан бери биздин ой толгообуз бүт жалаң Батыштын ой толгоосу менен келдик да. Алган сабактарыбыздын баары Батыштын ой толгоосу менен, сабактардын баары ошол болду да. Кыргыздын өзүнүн сабагы абдан терең, кенен, маңыздуу.
сөзгө аябай маани берген, жаратылыш менен тыкыс болгон. Мен билем кичинекейсинде мамам сууну кор кылба, суунун кийин сурак болот дечү. Сууну укмуш мамиле кылышкан. Сууга түкүрүш деген эмне деген болгон? Сууну даже бойлоп өтүп баратып аталар суунун өзүнө жуунган эмес, сууну мындайраак барып анан жуунган, суунун өзүнө митип жуунган эмес. Шундай кадыр барктагандай сууну. Кир чайкап сууга деген эмне болгон? Мусор таштайт деген бул вообще Кудайдын мыйзамын бузуп атпайбызбы? Себептин мыйзам деген ошол. Эмне үчүн сууну сыйлабаган үчүн канча деген мамлекеттер суу каптап атат, ошону менен эле жыйынтык чарсак болот да, сууга кылган мамилебиз кандай болуп атат? Жер көчүп аткан эмне жерге туура эмес мамиле кылганыбыз болуп атат да. Ошонун баары себептин мыйзам болуп атпайбы? Себебин берип атат да Кудайчы. Таанып билишибиз керек болуп атат. Ошол эле жан дүйнөбүздө, ошол эле ден соолугубузда. Сон неже бар болуңуз, ыраазыбыз сизге. Аябай сонун берүү болду, жана элдерге дагы абдан пайдалуу болду деп ишенем. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, балким суроолоруңар болсо, балким дагы ушул темада айтып берсе дей турган болсоңуздар, анда комментарийге жазып коюңуздар достор. Анан каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Дагы кимдерди көргүңүз келет, кандай берүү жасасам силерге жагат, айтор ушул тууралуу да жазып койсоңуздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.